саламатсыздарбы? Кыргыз улуттук университетинин жамааты эми биринчиден эле баарыңыздарды ушул улуттук университетинин ректорун шайлоонун ийгиликтүү өткөрүшүңөр менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбекович Жээнбеков дагы ушул сиздердин тандооңуздарды колдоп, өзүнүн чечимин чыгарды, мени тааныштырып койсом баарыңыздарды. Канат Жалилович Садыков жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министри 2017 жылдын 30 майындагы номер 349 буйрук. Садыков Канат Жалилович Жусуп Баласагын районундагы Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалсын. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда биринчи жолу официалдуу түрдө улуттук университеттин ректору катары сөз сүйлөп жатам. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып дагы бир жолу өзүмдүн рахматымды баарыңыздарга айтар элем. Биз шайлоо учурунда биримдикке, ынтымакка, туруктуу өнүгүүгө биринчи кадам жасадык деп ишенем. Сиздердин ишенимиңиздерди акташ үчүн аракет кылып, таза иштеп, туура жолдон кайтпай, сиздер менен чогуу бирге көп маселени чечүүгө даярмын деп, ошол түз жолдон чыкпай иштеп берем деп убада берем. Я очень рад вас видеть здесь победителями, потому что когда мы, помнится, провожали вас, давали вам наставления и ожидали, что вы действительно займете хорошие места. Вы даже превысили наши ожидания, потому что занять 4-е место среди огромного количества команд со всего мира – это очень хороший показатель. Защитить такой проект в Лондоне, защищать его на английском языке и стать лучшими среди множества команд – это большая гордость для Национального университета, для нашего Кыргызстана. Я вас еще раз поздравляю и желаю вам еще новых высот. Аздай улуттук университеттен билим алып, татыктуу Кыргызстандын жарандары болуп, биздин кыргыз элине жакшы салым кошуп, ушул университетте окутуп электеп, сыймыктанып жүргөнгө ээ болгула. Сиздерге ак жол. Билим ачкычын өз колуна алып жаткан Мабулбеков Бактияр. Сынак китепчесин өз колуна алып жаткан Касымали кызы Гулина. Приобретену связи Сети сделаны. сети сделаны. Мына ушул программанын негизинде азыр биздин ушул стратегиялык түзүштүн көз карашы боюнча силерге ошондой шарттарды түзүп берүүгө да каражаттар жумшалып атат. Я не могу сказать, что среда сразу улучшилась для студентов. Но вот что делается, ну делается медленно, я вам скажу. Мы алтынчы лабораторный корпуска силер физкультурага барып атпайсыңарбы? Жаңы футбольный полялар салынып атканын көрүп атасыздар. Биз болсо ошол корпуска кире беришин биякта түндүк тараптан эмес, где БТЧК болуп комокторду салып салган, пирожкилердин баарын силерге сатыш үчүн ошол жерге тизилип алган комоктордун баарын ошол жерде отсечем. У нас будет парадный вход в этот корпус с южной стороны. Баарыбызга ушу жаңы жылыбыз, Ноорузубуз, майрамыбыз жакшылык алып келсин. Өнүгүү жолдо ийгиликтер болсун. Ар бир коллективдин мүчөсүнүн үйүндө аманчылык, токчулук, молчулук болсун.
дайыма биздин дасторконубуз, мондай майрамдарыбыз жакшылыкка гана жайылсын. Амин. Урматтуу студенттер, мына сиздердин алдыңыздарда белгилүү окумуштуу химия багытындагы 2015-жылдагы Нобель лауреаты, урматтуу докторубуз, профессор Азиз Санжар силердин алдыңызда. 90 жылдык тарих тарыхыбары Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде бүгүн өзгөчө күн болуп отурат дегенибиз дүйнө жүзүнө белгилүү. Нобель сыйлыгынын лауреаты Азиз Санжар кыза бүгүн бизде кадырлуу конок. Журналистик иликтөөлөр коомдунун беташарына кош келипсиздер. Урматтуу студенттер, жибаржы, бул жерге жана эле ушул университеттин студенттери эмес, улуттук университеттин дагы бир 4-5 Бишкекте жайгашкан университеттин журналистика факультетин жана журналистикага күйгөн, ушундай колдон келген журналисттер ушул жерде чогулуп отурушат. Ушундай инициативаларды сиздей болгон адамдар көтөрүп жатса, биз ишеним пайда болуп жатат. Азыркы өнүгүү жолубуз туура экен деп ишеним пайда болот. Анткени болуп жаткан окуяларды өзгөчө журналисттер аябай терс көрүнүштөрдүн көбүн көрсөткөндө кээде ойлонуп каласың, келечегибиз барбы же жокпу депчи. Бирок бул ачыктык болбосо, биздин жолубузда ушундай бир ийгиликтер жаралабы же жаралбайбы деп бүгүн болсо ушул кенен ачык жолубуз бар. Роза Сапуновага ошол жолдун башында дагы турганын, кайра улантып жатканына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Алардын ичинде ушу футбол тармагында ушу биздин курама командада мына Тутман биздин дарбазаны тосуучу вратарь катары, Айзар ушу полузащитник катары ушу киргендери абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз Улуттук университетинин экономика факультетинин студенти, Азия 19 футбол боюнча өткөн чемпионатында Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Кадырбеков Тутманга ыйгарылат. Ошол белектердин арасында эми бизди эң баалуу белек китеп деп үйрөткөн. Китеп ушу Кыргызстан жөнүндөгү атайын сүрөттөр менен даярдалган китеп жана жаңа футболка менен послушаем, как доходит до студентов. Урматтуу студенттер, бүгүнкү лекция биздин Улуттук университеттин өнүгүүсү жөнүндө болот. Уважаемый ректор, дамы и господа, друзья, очень рада присутствовать на сегодняшнем круглом столе, посвященном борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа. Хотела бы выразить искреннюю благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия, Обществу дружбы Кыргызстана и Китая. Прежде всего, хочу проинформировать присутствующих о новых данных по коронавирусу в Китае. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жааматынын өкүлдөрү. Биз бүгүн
видеоконференция аркылуу сиздер менен байланышып, биздин сүйүктүү университетинин туулган күнү деп белгилеп жүргөн майрамыбызды бүгүн өзгөчө форматта баарыбыз чогулбасак дагы эшиктин алдында, биздин корообузда, желектердин астында азыр эми видеоконференция аркылуу сиздерге куттуктоо, кайрылуу жасап коелу деп жолугуп жатабыз. Kaç öğrenci eğitim görüyor? Daha bir жолу биздин мусафир конокторубузга, мырзаларыбызга чоң ийгилик каалайбыз. Аманчылык болсун, ден соолук табабыздар. Ыраазыбыз сиздерге. Урматтуу жетекчилер, урматтуу коллегалар, кесиптештер, биздин улуттук университеттин атынан могу ыраазычылык каттарыбызды биздин кеңешчибиз Субай Анарбек аркылуу ошол университеттин жетекчилерине тапшырып коюлуусун этебизге. Чоң рахмат. Бул маскаларды мындай атайын мындай таратуу үчүн биз ушул биздин корпуска ана кызмат кылып жаткан факультеттердин жетекчилерин жана кызматкерлерин чакырып жатабыз. Анткени бизге көбүрөөк сырттан келе турган, биз менен катнаш болуп турган башка мамлекеттердин өкүлдөрү дагы келип турат. Ошого байланыштуу рахмат. Ийгилик болсун баарыбыздарга. Рахмат, чоң рахмат. Негиздүүлөрүн баяндама берсеңиз, калган суроо жооп беретин да, тактылык болсо. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу колбасчылык кеңештин мүчөлөрү, сиздерге биринчиден биздин улуттук университеттин жетекчилигинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай татаал шарттар кыска мөөнөттө биз билдирүү менен кабыл алып, ошо бүгүнкү жыйынга макул болуп катышып атканыңыздарга жана биздин маселелерди тез арада талкуулап бергенге биз аракет кылабыз. Анан сиздерге кайрылганыбыз ушу биздин шарттар боюнча кээ бир структуралык жана финансылык маселелер сиздердин уруксатыңыздар менен болбосо биз өзүбүз ага буйруктарды чыгара албай калат экенбиз. А мы продолжаем наше вещание. В эфире программа «Деловой завтрак». В студии работает я, Нурсултан Джакабеков. И у нас в студии уже есть гость. У нас в гостях Канат Садыков, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Абыласагына. Канат Джалиевич, здравствуйте, доброе утро. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Спасибо. И тема нашего разговора – это качество высшего образования. Тем не менее, именно у нас в стране. Скажите, пожалуйста, качество высшего образования у нас в стране, о чем оно говорит? Ну, однозначно, конечно, чтобы все высшие учебные заведения были на одинаковом уровне высокого качества. Вот именно преподавания, подготовки, такого не было и ни в одной стране такого нет. Поэтому есть градация, для этого существует механизм аккредитации. Раньше была аттестация, которую проводило само министерство, а сейчас независимое аккредитационное агентство по существующим стандартам качества образования очень конкретно определяет. Информационные технологии. Это последнего поколения компьютера, класс для обучения параллельно. Сейчас практически все конференции, совещания, все в формате онлайн. Доброе утро, уважаемые студенты, уважаемые коллеги. Сегодня, 17 ноября,
2020 года. Это дата календаря, я думаю, всем знакома. Международный день студентов. И наш университет принимает в гостях почетного нашего и уважаемого нами человека, вице-премьер-министра Кыргызской республики Эльвиру Жургалбековну Сурабалдиеву. Урматтуу кесиптештер, ар бирөөңүздөрдү келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңы жыл баарыбызга ынтымактын, өнүгүүнүн жана жакшылыктын жылы болсун деп тилеймин. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.